Норус майрамына карата иш-чара салтанаттуу түрдө жаз гүлүндөй болгон кыздар бии менен башталып, театрлашкан көргөзмө менен уланды. Бергин бизге мөлтүр кашка тулугуң, терең ойлоп, акыл эске кирели. Алас, 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 арбаледен калас. Ал эми расмий бөлүгү Бишкектин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ачып, куттуктоо сөзүн айтышты. Улуу Норус күнү ак тилибизден айтылган айсыл максаттардын аткарылышына дем күч берип, үмүт жана ишеним тартууласын. Ала Тоо аянтындагы майрамдык концертке күбө болуп, эс алуу үчүн кыргыз жергебиздин 7 дубанынан жана чет өлкөдөн коноктор келишти. Бүгүн Бишкекте аба ырайы жакшы болгонго борбордук аянт элге толду. Башка майрамдарга караганда Норус майрамдын өзгөчөлүгү мына жерге бардык эгинге, бардык дарактарга жан кирип, баягы жаңылануу дейт. Бардык нерсеге жаңылануу келет. Жазкы майрамыбыз ушундай улуу күндөрдүн күнүнө улана берсин. Элибизде аманчылык болсун. Кудай Таала ушу тынччылыкты берип, токчулукту берсин. Бейпилчиликти берсин. Ушул өлкөбүз өнүксө экен, жакшылыктар болсо экен. Ушул бүгүнкү Бобур кезенде турган элдердин баарынын тилегени жакшылык, ошол жакшылыктардын баары кабыл болуп, Кыргызстан оңолуп, бай мамлекеттин катарларына кошулса деп тилейбиз. Элдин ырыс кызы кенен берекелүү болсун. Небере менен Норус майрамга келдик. Маанайыбыз жакшы. Бул күнү Норуздун символдорунун бири болгон сүмөлөк да кенен болду. Литри 200 сом болсо, ал эми бир чынысы 50 сомго бааланган. Айдан айым атай Норузга карата сүмөлөк жасоо үчүн бир жума мурун даярдык көрүп, ал эми бүгүн сатыкка 500 литр сүмөлөк алып чыккан экен. Кудайга шүгүр, эми күн жакшы болуп атат. Норус майрамыңар менен баарыңарды куттуктаймын. Кудай буйрса эми жакшы эле болот деп турабыз сүмөлөк. Норус байрамын чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызстан элине тынчтык, амандык, биримдик, ынтымак, тошчулук, эл аралык ынтымак каалайм. Норузга карата Ала Тоо аянтынын тегерек четиндеги ар улуттун улуттук тамак аштары, кийим-кечеги жана атрибуттары көргөзмө жарманкеге коюлду. Келген коноктор тамак аштардан даам татып, ыр-бийге да түшүп жатышты. Наргиза Бекжанова, Нурлан Мамбетжан, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.